11 каналында жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда Назика Атамбекова. Саламатсыздарбы? Адаттагыдай алгач учкай маалымат. Ауганстанда жаңы жер титирөө катталды. Казакстан сейсмологторунун билдирүүсүндө 5,7 балдын зилзаланын эпицентри Алматадан 861 чакырым алыстыкта болгон. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ишин баштады. Депутаттар баш мыйзамды сактоого ант беришти. Жапон бийлиги Кыргызстанга $130 миллион ашуун каражат бөлүп берет. Мына ушул жаңылыктарды алдында. Ауганстанда кече жаңы жер титирөө болду. Казакстандын сейсмологторуна билдиргендей, 5,7 балдык зилзаланын эпицентри Алматадан 861 чакырым алыстыкта болгон. Ал эми Түштүк Азиядагы жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 400гө жакындап баратат. Жабыр тарткандардын саны 2000ден ашты. Пакистан, Индия жана Ауганстан өкмөт өкүлдөрү бул табигый кырсыктын кесепеттери мындан да оор болушун четке какпайт. Анткени издөө жана куткаруу иштери токтой элек жана айрым толук аймактарда куткаруучу топтор али жете элек. Эскерте кетсем, дүйшөмбү күнү Ауганстан жана Пакистан чек арасында 7,5 балдык жер титирөө катталган. Стихиядан эң каттуу жапа чеккен пакистандык Хайбер Пахтунва провинциясы болду. Жер титирөөдөн ал жерде 275 киши каза болду. Коңшу Ауганстанда 90дон ашык киши көз жумду. Зилзаланын кесепети эки өлкөгө тең чоң кыйроолорду алып келди. Бүгүн жаңыдан шайланган 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш өз ишин баштады. Депутаттарга БШК тарабынан мандаттар берилип, алар баш мыйзамды сактоого ант беришти. Эскерсек, Кыргызстанда 4-октябрда парламенттик шайлоо өтүп, 14 партиядан 6 утуп чыккан. Азыркы учурда 6 фракциянын шайланган лидерлери белгилүү болду. СДПК партиясынын лидери Чыныбай Турсунбеков өз ордунда калды. Республика Ата журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, Канатбек Исаев Кыргызстан фракциясынын лидери болуп шайланды. Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев Бирболдон, Алтынбек Сулайманов жана Атамекенден Өмүрбек Текебаев. Орус Газпром компаниясы Плац агентствосунун дүйнөнүн 250 эң кирешелүү энергетикалык компанияларынын тизмесинде 4-орундан 43-орунга түштү. Плац бул жагдайдын себебин рубль наркы түшүп, анын натыйжасындагы валюталык жоготуулардан улам карыздарды төлөө жана кредиттик линияларды узартуу боюнча кыйынчылыктардын пайда болгон дейт. Айта кетсек, Газпром Борбор Азиянын 3 өлкөсүнөн Түркмөнстан, Өзбекстан жана Казакстандан газ сатып алат. Энергетикалык компаниялар арасында 1-орунду жеке менчик ExxonMobil мунайзат компаниясы алды. Жапон премьер-министри Синдо Абе Кыргызстанга келген расмий визитинде 9 кызматташуу документтерине кол койду. Жалпысынан керектөөчү зарыл каражаттарды жеткирүү, кичи жана орто бизнести өнүктүрүү, Манас аэропортун жаңы жабдуулар менен камсыз кылуу жана алыскы райондордо жол шарттарын жакшыртууга жумшоочу гранттарга кол койду. Тактап айтканда, оңдоп түзөөгө Ош, Баткен, Исфана жолдору алынды. Кыргызстан экономикасын өнүктүрүү максатында Жапония $130 миллион ашуун каражат бөлүп берет. Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Сенаттын курал күчтөрү боюнча комитетине баяндамасында өлкө өкмөтү Сирия жана Иракка аскер жөнөтүү боюнча пландарды түзө баштады. Чек арасыз дарыгерлер Йемендин түндүгүндө жайгашкан өз ооруканаларынын бири Сауд Арабияны жетектеген аскердик коалиция тарабынан бомбаланды. АКШнын мамлекеттик кызматчысы Джон Керри Кыргызстанга иш сапары менен келет. Кыргызстанда 2 миллион сомдук автоунаа номери сатылды. Эми ушул жаңылыктар туурасында кененирээк BBC билдиргендей, Америка Кошмо Штаттарынын коргоо министри Сенаттын курал күчтөрү боюнча комитетине баяндамасында өлкө өкмөтү Сирия жана Иракка аскер жөнөтүү боюнча пландарды түзө баштады деп кетти. Биз өнөктөрүбүз менен ислам мамлекетине каршы күрөшүнө колдоо көрсөтүүдөн же өз алдынча операцияларды өткөрүүдөн аба соккулар болобу же аскер жөнөтүү болобу баш тартпайбыз, деди Картер. Анын айтымында, май айынан бери ислам мамлекетинин башкы позициялары болгон Рамади жана Ракка Сирия шаарлары боюнча аба соккулар күчөтүлөт. Ага кошумча АКШ Раккан аймагында экстремисттер менен согушууда кээ бир ийгиликтерге жетишкен Сирия оппозициялык күчтөрүнө да жардам берүүнү улантат. Чек арасыз дарыгерлер Йемендин түндүгүндө жайгашкан өз ооруканаларынын бири Сауд Арабиясы жетектеген аскердик коалиция тарабынан бомбаланды деп билдирди. Бул жаңжал көтөрүлүштү хуситтер басып алган Саада шаарында болду.
Кайдыгерлик уюмунун өкүлдөрү айткандай, кыйраткыч учактар дарыгерлер жана бейтаптар бар оорукана имараты боюнча бир нече сокку аткарган. Имарат кыйроого учурап, медициналык жабдуулар жана дары-дармек запастары жок кылынды. Оорукана директору Али Муглинин сөзүнө таянып, хуситтер көзөмөлдөгөн мамлекеттик саба маалымат агентствасы тараткан билдирүүдө бир нече киши жаракат алды деп белгиленди. Аскердик коалиция өкүлдөрү азырынча эч кандай комментарий бере элек. Эске салсак, октябрь айынын башында чек арасыз дарыгерлер уюмунун Оганстандагы ооруканасы бомбаланып, 22 киши каза тапкан. Алардын 12си оорукана жамаатында болчу. Жаңжалдан кийин АКШ Коргоо министрлигинин өкүлдөрү бул инцидент ката болушун мойнуна алып, президент Барак Обама чексиз дарыгерлерден кечирим сураган. Орусиянын Коргоо министрлиги өз жоокерин Сириядагы Орусиянын Хмеймим авиабазасында келишим боюнча кызмат өтөгөн аскердин каза болгондугун тастыктады. Келишим боюнча Хмеймим авиабазасында техника адистиги менен иштеген жоокер кезегин өтөгөндөн кийин эс алуу учурунда өз жанын кыйган деп министрликтен кабарлашты. Алдын ала маалыматтар боюнча аскердин өз жанын кыйган себеби сүйлөшүп жүргөн кызы менен урушуп кеткенден улам болгон. Орусиянын Коргоо министрлиги 23 октябрда Wall Street Journal басмаканасына берген маалыматтарында Сириядагы каза болгон аскер куралын байкоосуз колдонулгандан улам өзүн өлтүрүп алган. АКШ мамлекеттик кызматчысы Джон Керри Борбор Азия мамлекеттеринде Кыргыз, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан жана Түркменистанга иш сапары менен келет. Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсү боюнча, анын сапары 3 ноябрга чейин созулат. Керри Венада чет мамлекеттик кесиптештери менен жолугушууларды өткөрүп, Сирия кризиси боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүдө. Андан кийин Американын мамлекеттик катчысы Бишкек, Самарканд, Астана, Душанбе жана Ашхабадка сапар алат. Мамлекеттик департаменттин айтуусунда, бул Джон Керринин тарыхта биринчи жолку Борбор Азиянын 5 мамлекетти кыдыруусу. Бишкекте АКШ мамлекеттик катчысы Орто Азия Америка университетинин жаңы имаратынын ачылуусуна катышат. Кыргызстанда автоунаа номери аукциондо 2 миллион сомго сатылды. Социалдык тармактардын колдонуучулары билдиргендей, кечээ мамлекеттик каттоо кызматы өзгөчө номерлерди аукциондон саткан. Алардын баасы сандардын ордуна карай айырмаланган. Кээ бирлери 450 000 сом, кээ бири 250 000 сом болуп, эң кымбат сатылган номер 7777 ББ номер болду. Анын баасы 2 миллион сом түздү. Аукционду өткөргөн мамлекеттик каттоо кызматынын атайлаштырылган маалымат кызматтары боюнча жалпысынан 104 номерга 241 сурам түшүп, 66сы сатылды. Дээрлик бардык номерларды сатуу баасы аукциондо берилгенден башталгыч баадан көп эсе болду. Акыркы саатта алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Көрүшкөнчө.